какая-то грязь, не дай бог, какая-то ошибка, которую вы сделаете и даже спрячете, она однажды все равно вылазит. Поверьте мне уже 60 лет, я это видел в этой жизни много раз. И в политике, и в личной жизни. Если вы сделаете какую-то подлость, она всегда вылезет. Роза Исаховна өз миссиясын татықтылық менен атқарды. Роза Исаховнаға егер Атамбаев жігіт болса, әділеттүү болса, 31 август күні Кыргызстандын 25 жылдығында сын айтпастан Кыргыз елінен батыры деген нам беріш керек. И когда я ездил на Мерседесе, то президент Акаев ездил на Волю. Biz fakt менен жана аргументтерин өзгөртөбүз. Конституцияны өзгөртүү боюнча демилге көтөрүлгөндөн кийин биз Өнүгүү прогресс фракциясы 2 жолу 15 беренеге, 2 жолу кагаз түрүндө 15 беренеге сунуш бергенбиз. Андан эч кандай жооп болгон жок. Мына ошол партнерство. Ошол урматтуу коллегалар, бизди угуп аткан сөзүбүздү кичине бир мындай анализ кылып, кичине бизди угуп, ошолбу? Андай болгон жок. Кыш келгенде 2 күн кар жаады эле, элдин баары жүдөп калды жана кадимдей элечи. Бир мешок 50 килограммдык көмүр 350 сомдон сатылып атат. Коалиция чачырады. Өкмөт курамы менен отставкага кетти. Конституциянын түп нускасынын жоголушу боюнча комиссия түзүлдү. Референдум тууралуу мыйзам 3-окууда өттү. Саясатчылар саясатта кайнап, бири-бирине жалаа жаап жаткан мезгилде ар-намыс, абийир деген эмнекенин Сузактагы 14 жашар бала баарына көргөзүп, асынып алды. Эфирде апта көрсөтүүсү. Жума ичиндеги маанилүү жаңылыктар менен силерди мен Болот Абдыжапаров тааныштырам. Саламатсыздарбы? Парламенттеги көпчүлүк коалиция тарады. Өкмөт отставкага кетти. Өнүккөн парламенттик өлкөлөрдө мындай көрүнүштү саясий кризис деп коет. Ал эми бизде саясатчылардын орун алмашып отуруусу же бийлик ыңгайсыз адамдардан кутулуп, ыңгайлуу адамдарды тегерегине чогултуп жатат десек жарашат. Бирок уялбаган кыз уялган кыздын бетин тытат дегендей, СДПК коалицияны таратарын таратып жиберип, күнөөнү ата мекен менен Өнүгүүгө оодарып жиберди. Билдирүүсүн окуп отурсаң бооруң ооруп кетет. Ал жерде социал-демократтар аябагандай таза экендиги, бардык саясий күчтөрдү бириктирүүгө аракет кылгандыгы, бирок мародёрлор менен бир сапта баскандан уялып жатышканы, кумтөр маселесин аягына чыгаралы деп жатса эле, эл душмандары аларга тоскоол болуп жатканы айтылат. Бирок бай өлкөнүн эли саякатчы, кедей өлкөнүн эли саясатчы демекчи, кыргыз эли бардыгын түшүнүп турат. КТР менен ЛТРдин күн-түн какшатса дагы, кыракы кыргыз элибиз иттин өлүгү кайсы жерде көмүлүп жатканын билет. Коалициянын тарашын баары эле күтүп жаткан, бирок СДПКнын чыга катышы көпчүлүк үчүн күтүүсүз болду. Атыгүл өнөктөш фракциялардагы коалиция чачырап кеткенин журналисттерден угуп, ооздор ачылды. Эми коалициядан чыктык деген сөз бул билгениңерди кылгыла, биз өз билгенибизди кылабыз деген сөз да. Биз менен акылдашкан жок. Акылдашкан жөн эле багы кулак кагыш кылып койсо болмок. Ал эми ошо коалициядан эмнеге чыктыңар десе, булар атамекен конституцияга каршы, атамекенде коррупция бар деп баягы жалган маалыматтарды таратып атышат. Бир дагы парламенттик өлкөдө коалицияны өзү түзгөн фракция өзү чыгып кеткен көрүнүш кездешпейт. Бул күлкү келерлик нерсе дейт Равшан Жээнбеков. Эч кандай айла таппаганда мынакей өзүбүз чыга качабыз деп өздөрү курган үйдөн бүт квартиранттарды калтырып өзү чыга качкандай эле рөлгө болуп атат да. Социал-демократтардын лидери бул кадамды ар түрдүү себеп менен түшүндүргөнгө аракет кылды. Биз дагы өлкөдө стабилдүүлүктү сактайлы деп бардык саясий күчтөрдү топтогонго аракет кылдык. Бирок бардыгы артын салып туруп алды, деди Иса Өмүркулов. Улугуп, сүйлөшүп, бир нерселерди талкуулап, мындай кылалы, тигиндей кылалы деп сураш керек да. Эч нерсе сурабай эле анан биз мындай кылып атабыз, бизге эмне үчүн кошулбайсыңар, меники гана туура, башканын баары эмне десе дагы туура эмес деген партнерлук эмес го. Коалицияны бириктирип туруш үчүн, коалиция жакшы иштеш үчүн ошонун башында турган фракция иштеш керек да. Мындан сырткары фракциянын билдирүүсүндө бир нече себеп жазылган. Алардын бири мародёрчулук. Бирок алар айыптап жаткан атамекен фракциясынын мародёрчулукка тиешеси бар экендигин улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы, прокуратура, ички иштер министрлиги сыяктуу органдардын бардыгы колунда турган бийлик далилдей албай койгону белгилүү. Тетирисинче, тилекке каршы бүгүнкү күндө Бакиевдин бүткү президент менен анын тегерендеги адамдардан чыгып атпайбы? Бул далил болуп атпайбы? Мына далил катарында Дастандын жерин президент алып уйгуруп атат.
Далил катарында Дастанның кээ бир пансионаты бүгүнкү күндө президенттин тегерегиндеги адамдардын жанында экени айтылып баштады. Бул президент менен анын тегереги бийликте отурганда айтылып аткан сөз. А эртең бийликтен кеткенден кийин кандай сөздөр айтылат? Социал-демократтар кумтөр маселесин аягына чыгаралы деп жатсак, өнөктөштөрүбүз тоскоол болуп жатат. Коалициянын чачырашынын бирден бир себеби дагы ушул деди. Бирок бул жөн гана элди алдоо же башын айлантуу максатында айтылып жатат дешет серепчилер. Демек, бу жерде мен ойлоп атам, бул негизги маселе эмес. Бу жерде негизги маселе ошол референдумду өткөрүү болуп атат, ошонун тегерегинде болуп атат. Ошентип СДПК фракциясынын айткан шылтоолору суу кечпей калды. Буга чейин эле социал-демократтар коалициялык келишимдерди так аткарчу эмес. Майкөл-сүткөл жерлердин бардыгын ээлеп, өнөктөштөрүн эч нерсеге ээ кылчу эмес экен. Социал-демократтар башынан эле бардыгын калп эле башка бирөөлөргө шылтап коюп, коалиция деп, коалициялык өкмөт деп коюп, же болбосо өкмөт чечет деп коюп, жалпысынан бардык маселени социал-демократтар партиясы же болбосо социал-демократтар курган президенттин администрациясы чечип келатат. Коалициянын ыдырашы өкмөттүн отставкага кетиши бул саясий кызыкчылык экендиги бардыгыбызга белгилүү болуп калды. Саясаттын фонунда өлкөнүн экономикасы, элдин жашоо турмушу унутта калып жатканы өкүнүчтүү. Ошо өкмөт чалды куйду болуп эле, анан премьерлер же жылдын аягында бюджет менен чогуу келбей, же бюджет менен чогуу кетпей эле ортосунан кетип калып атып, жоопкерчилик жок да. Так экономикада мактанаарлык эчтеке жок. Бийлик КТР, ЛТР жана башка массалык маалымат каражаттары аркылуу канчалык актанбасын, оппоненттерин канчалык каралабасын эл бардыгын түшүнүп турат. Бүгүн акыл эстүү адамдар, билими бар адамдардын көпчүлүгү байкасаңар, социал-демократтарга, бийликке негизинен радикалдуу оппозицияга өтүп калышты. Бардык эле бийлик айткандай же бийлик каалагандай боло бербешин, кыргыз эли бир эмес, эки жолу далилдегени бар. Ошондуктан келечек пушка менен атпасын десек, өткөндү тапанча менен атпасак болмок. Болот Абдыжапаров, Ринат Элиманов, Сентябрь. Кыргызстандагы саясий кырдаалга жергиликтүү гана эмес, чет элдик серепчилер дагы көз салып баа беришүүдө. Коалициянын ыдырашы тууралуу Орто Азия боюнча саясий эксперт Беата Эшмен жана Борбордук Азия боюнча саясий эксперт Аркадий Дубнов төмөндөгүлөрдү айтты. Азыр кыргыз саясатында конституцияны алмаштырыш керекпи, жокпу деген маселе куруш турат. Дал ушул маселе парламенттеги коалициянын урашына алып келди. Атамекен партиясы караманча каршы. Ошол себептен да анын коалициядагы ордун эми республика ата журт ээлеши мүмкүн. Учурда Кыргызстанда мындан да актуалдуу көйгөй бар. Ал өлкөнүн баш мыйзамынын түп нускасынын жоголушу. Ошондуктан ага өзгөртүү киргизүү экинчи планга сүрүлө түштү. Конституциянын жоголушуна байланышкан окуя саясий дагы, медиалык дагы, маданият жагынан дагы кыргыз коомчулугуна мүнөздүү нерсе. 2010 жылы кабыл алынган конституциянын тексти эч жерден табылган жок. Бул нормалдуу эмес көрүнүш. Массалык маалымат каражаттарында бир күн кечке бул маалымат айтыла берип, окуя анекдотко айланды. А экинчи күнү ал унутулду. КСДП фракциясынын коалициядан чыгуу боюнча тараткан билдирүүсү жаш баланын сөзү болуп калды. Ата-энелер мектептин директоруна баламды жаман балдардан ажыратыш үчүн башка класска которуп койгула деп сурангандай элес калтырат. Сыртынан карап турсаң парламенттик коалициянын тарашы көнүмүш эле нерсе. Жада калса аны президенттин фракциясы бузуп жатса дагы. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча карама-каршылыкка мародёрчулук менен Акаев, Бакиев кадрларынын кандай тиешеси бар? Президенттин парламенттеги фракциясында саясий оппоненттерин ынандыра турган аргумент калбай калгандай сезилет. Ошондой эле КСДП 2020 жылга чейин тыюу салынган баш мыйзамга өзгөртүү киргизиш керектигин элге жеткизе албай жатат. Бул кадам кыргыз парламентаризминин тарыхында кара тактар менен жазылып, ой жүгүрткөн адамдар үчүн өтө уят нерсе катары эсте калат. Аркадий Дубновдун бул билдирүүсүнөн кийин бийликчил массалык маалымат каражаттары аны маалыматты бурмалап жатат деп айыптап, ал жазган материалдардын бардыгы Бакиевчил сайттар менен гезиттер гана чыгарып жатканын айтып чыгышты. Бир заматта Бакиевчил болуп калган абройлуу эксперт мындай айыптоого таң калып, Борбордук Азиядагы демократия аралынын бийлиги жана ага жагынгандар жалганды чын, чынды жалган кылганга көнүп бара жатканын айтты. Коалициядан чыгуу социал-демократтар фракциясынын чечими эмес. Мындай чечимди башка жакта отурган башка адамдар чыгарды. Бул тууралуу Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев парламенттик жыйында билдирди. Бийлик өз фракциясын анча татыктуу эмес кадамга түрткөндүгүн саясий серепчилер дагы айтып чыгышты. Мындай кадам менен социал-демократтар туруксуз жана ишенимдүү эмес өнөктөш экендигин көрсөтүштү. Коалицияны ыдыраткан фракцияга жаңы коалиция түзүүгө мандат берилгени бул парадокс. Учурда социал-демократтар жаңы коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Саясий серепчилер ар түрдүү божомолдорду айтканы менен
Кандай болсо дагы конфигурация президент каалагандай болору белгилүү болуп калды окшойт. Өнүгүүнүн лидери Бакыт Төрөбаев трибунадан сөз сүйлөп, коалициянын тарагандагы себептерин айтып берди. Ал биринчиден конституцияны өзгөртүү боюнча сунуштар КСДП фракциясы тарабынан жоопсуз калганын билдирди. Биз факт менен жана аргументтер менен сүйлөшөкпүз. Конституцияны өзгөртүү боюнча демилге көтөрүлгөндөн кийин биз Өнүгүү прогресс фракциясы 2 жолу 15 беренеге, 2 жолу кагаз түрүндө 15 беренеге сунуш бергенбиз. Андан эч кандай жооп болгон жок. 2 жолу фракция жыйын өткөздүк конституцияны өзгөртүү боюнча. Анарбек Касымовичти ушу фракцияга чакырганбыз. Келген жок. Мына ошол партнерство. Ошол урматтуу коллегалар, бизди угуп аткан сөзүбүздү кичине бир мындай анализ кылып, кичине бизди угуп, ошолбу? Андай болгон жок. Биз түшүндүк. Биздин оюбуз, биздин тилектерибиз эч кимге кереги жок экен деп. Бирок ага карабастан биз официал түрдө бул жерде мен айткам, кайсы беренелерге мен макулбуз, биз кайсы беренелерге макул эмеспиз деп ачык эле айтканбыз. Төрөбаевдин айтуусунда алардын фракция өзгөртүлүп жаткан 29 берененин 26-сына макул, 3 беренеге макул эместигин билдиришкен. Алар мамлекеттик кызматкерлердин укуктарынын чектелүүсү, прокуратурадан тергөөнүн алып салынышы жана коалициянын бузулушундагы тартиптердин өзгөрүшү. Төрөбаев ошондой эле коалициядан чыгуудагы себептер боюнча Өмүркуловдун айткандарына жооп берди. Иса Шешенчулов айтат, тиги эски мөөнөтү боюнча ошол статьянын негизинде булар макул болуп атат. Мен эстетип коет элем. Биринчи вариантында ушу эски мөөнөтү боюнча башкача болгон. Ал жерде толук бардыгы кылмыш иштер сот аркылуу эски мөөнөтүн аныктайт деген. Ошол сотко бербей эле ушул жөн тергөөчү өзүнүн укугун пайдаланып, ошо өзү бүтүрсүн деген ойдо болгонбуз. Кийин акыркы вариантта ошол эски мөөнөтү боюнча экоцид менен геноцид деген кирип калды. Биз ушунда айттык, оор кылмыштуу статьялар бар. Ошонда киргизип коелу дегенде ошо экоцид боюнча керек дегенде кумтор маселеси чечилеби дегенде чечилет. Биз ошондо макул дегенбиз. Ошол срок давности боюнча биз эч кандай маселе көтөрбөй калдык кийин. Социал-демократтардын лидери иштешүү үчүн аракет кылбаганын, коалицияны бир да жолу жыйнай албай, конституцияны өзгөртүү сунуштарын кабыл албай өзүн билемдикке барганын Төрөбаев белгиледи. Коалициянын тарашы экономиканын өсүшүнө жана өлкөдөгү туруктуулукка терс таасирин тийгизет. Социал-демократтардын лидери конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштар эске алынбаганын, анын баарын батырууга беренелер жетишсиздигин айтып, мындай шартта коалиция менен иштешүү мүмкүн эместигин, өнүгүүгө таарынычы Конституциялык мыйзамдуулук комитетине талапкер чыгарууда экенин айтты. Конституциялык комитеттин төрагасы боюнча ушуну Шайназаровго бериш керек деп. Үчөңөр колдодуңар. Мен макул болгон жокмун. Эмне үчүн? Себеби депутаттардын мандатына ылайык пропорция кылып биз комитеттердин төрагасын бүлгөнбүз. Бизде 3 комитет алганбыз. Иса Өмүркулов буга чейин эле берген сунуштарды эске албай, коркутуу жолуна өткөнүн эске сала кетели. Дипломатиясы жок, жалаң коркутууга өткөн Өмүркуловдун айткандарын Төрөбаев жокко чыгарды. Иса Өмүркулов 4 ай бою коалицияны жыйнай албай койгону белгилүү. Сентябрда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча талкуу башталып, ошол эле маалда Конституциялык мыйзамдуулук комитетинин төрагасына талапкер чыгарууда да социал-демократтардын лидери Өмүркулов чыр чыгарып, өнүгүүнү коалициядан чыккыла деп айтканы бар. Өнүгүү фракциясына айтат элем. Эгерде жанагындай карама-каршылык болсо, ич баягы мындай келишпестик болбосо, анда макул болуш керек да көпчүлүктүн чечимине. Эгерде каршы болсо, жол ачык. Ким болбосун? Ошол күнү тараптарды компромисске үндөгөн Төрөбаев фракция лидерлерин жыйнап, жыйын курууга чакырган жана ошол сүйлөшүүдө коалициянын лидери болуп Канат Исаев шайланган. Жана көпчүлүк добуш менен парламенттеги Конституциялык мыйзамдуулук комитетинин төрагалыгын өнүгүүгө берүү чечими кабыл алынганын Канат Исаев да тастыктады. Комитеттерди бөлүштүрүү мезгилде премьер-министр СДПК фракциясынын мүчөсү эмес болчу. Ал компромиссный фигура болчу. Кийин СДПК фракциянын мүчөсү өкмөткө жетекчи болуп баргандан кийин, демек сиз төрагалык кылып атасыз жогорку кеңеште. Премьер-министр дагы СДПК фракциясынан болду. Ошого байланыштуу жоктон бир комитетти ары бери кылайлы. Мурункудан СДПКнын позициялары бир топ эсе күчөдү деген гана ойду айтканбыз да.
Ошол себептен ал комитетти бергенге деле мындай жакшы эле негиздер бар болчу. Муну менен социал-демократтардын бардык демилгесине сунуш берүү мүмкүн эмес жана чечимге каршы чыкпай тургандар керек экенин көрсөтүштү дешет байкоочулар. Социал-демократтар коалициядан чыгып, ал бузулгандан кийин жаңы биримдик түзүүнү президент кайрадан эле КСДПга берди. Иса Өмүркулов республика ата журт менен биригүү боюнча сүйлөшүү болгонун, Кыргызстан менен жакында болорун элге жарыялады. Ошол эле маалда Кыргызстан фракциясынын ичинде коалицияга байланыштуу талаш чыкканы белгилүү болду. Жума күнү фракция лидери болуп Алмаз Батырбеков шайланды. Ал коалиция боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлөрүн маалымдады. Ал эми Канат Исаев жергиликтүү шайлоолорго байланыштуу иштер менен алектенерин, Кыргызстан партиясынын лидери бойдон кала берерин билдирди. Референдум өткөрүүгө байланыштуу мыйзамды парламенттеги Кыргызстан фракциясынын мурунку лидери Канат Исаев колдогон эместигин Азаттыкка ал өзү билдирип, фракциядагылар каршы жана макул болуп экиге бөлүнгөндүгүн ырастады. Каршы болгондор арасында мен да бармын. Менин көз карашым Атамекен жана Өнүгүү Прогресс фракциялары менен шайкеш болчу. Бул жагдай Кыргызстан фракциясынын көпчүлүк коалицияга киргизилишине таасир тийгизиши мүмкүн эле. Кыргызстан фракциясын бөлүп жарган социал-демократтардын үмүт эми республика ата журтта. Экөө кошулса, республика ата журт КСДПга ылайыктуу өнөктөш болору күмөн. Анткени Бабановдун амбициясы эң жогорку бийликке ээ болуу экени эч кимге деле жашыруун эмес. Ушундан уламда парламенттик шайлоодон кийин аны социал-демократтар кошкон эмес болчу. Азыркы кырдаалда конституцияга өзгөртүү киргизүү мыйзам бузуулар менен жүрүп жатканын билсе да, билмексенге салып максатына жетүү үчүн аракет кылышы анын өзүнүн чоң максаттарына кадам дешет байкоочулар. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь, Апта. Грамоталык Мелис Эшимканов КТРди кара жашык деп бекер айтпаса керек. Революция болгон сайын эле ушу КТР маселеси көтөрүлөт. Чыныгы элге иштей турган канал кылабыз деп аны улуттук деп да көрдүк, коомдук деп да көрдүк. Коомдук кеңеш да түзүп көрдүк. Болгон жок. Баягы КТР баягыдан дагы катуу кетти. Мурда кичине уят сыйыт менен бир нерсени берсе дагы фактыга такачу. Азыр факты дагы жок, уят сыйыт дегенден да эч нерсе калбаптыр. Ырас ошондо деле ушундай болчу. Ак үйдө бирөө отуруп алып дирижер болчу. КТРге эмнени бересиң десе ошону берчү. Азыр деле ошондой. Бирок бир нерсе эске алынбай калды. Анда заман башка эле. Facebook, Twitter, YouTube деген нерселер жок эле. Эл КТР эмнени айтса ошого ишенчү. Бул жагынан алганда президенттин саясий технологдору менен пиар менеджерлери артта калып жатышат. Ырас караласа караласын. Бирок баягы эскирген ыкмага салбай каралоонун жаңы технологиясын издеп табышпайбы? Антпесе эл ишенген жери жок. КТРден чыккан материалдар элди ынандырбай эле кыжырдантып жаткандай. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесинен улам өлкөдөгү саясий кризис тереңдеп, реформага каршы чыккандарды бир канча мамлекеттик массалык маалымат каражаттарынан жөнү жок каралууга алууда. Бул адатка айланып бара жатат. Бирок канчалык каралоолор болбосун, таяктын экинчи учу ажоого барып тийип жаткандай. Анткени Бакиевтерден калган мүлктөргө ким ээлик кылган деген суроо коомчулукта көтөрүлгөндө, Максим Бакиевке тиешелүү делген Дастан ишканасына караштуу жер тилкеге ажообуз Хан Сарай салдырып жаткандыгын биринчилерден болуп Өмүрбек Текебаев айтып чыккан. Өзүнүн кол алдындагы кызматкерлери мына правление деген. Иш жүзүндө Атамбаев өзүнүн адамдары аркылуу Дастанды жетектеп башкарып аткан турбайбы? Келгиле совет директору ким бар экенин карап көрөлүк. Председатель Васильев Юрий, генеральный директор ОСО Автомаш Радиатор. Атамбаевдин заводун ишканасын башкарган адамдар. Ошолар жанагындай чечимди чыгарып атат. Укуев аркылуу, Альбек Наял аркылуу президентке ошол жерди чыгарып беришти. Саясий каралоо андан ары уланып, вечерний Бишкек басылмасында Мегаком компаниясына атамекенчи депутаттар Өмүрбек Текебаев, Алманбет Шыкмаматов жана Аида Саляновалардын акциялары бар деген макала жарк этти. Заматта бул макаланы бетке кармап КСДПчы депутаттар Мээрбек Мискенбаев менен Анвар Артыков парламенттик бийик трибунадан күнөөлөп чыкты. Бирок Атамекен фракциясынын депутаттары бул маалымат жөн гана каралоо экендигин айтып, жалпы жыйынга прокуратураны жана Мегакомдун жетекчилерин чакырып, маалыматтын чын төгүнүнө чыгалы дешти. Көп өтпөй бийликчил фракциянын депутаттары койгон курлай дооматтары кезектеги каралоо экендиги белгилүү болду. Все СМИ пишут, что вы самый преданный человек Атамекен, ставленник Атамекен. Я бы просил, чтобы вы публично это опровергли. Я никогда не являлся ни членом никакой партии и до сих пор не являюсь. Мы когда-нибудь с вами встречались? Нет, не встречались. Это первый раз, да? Первый раз я вижу. Да.
Өткөн жумада баш мыйзамдын түп нускасы бар же жок экендиги жөнүндөгү маселе көтөрүлүп, юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева менен президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Молдакун Абдулдаев баш мыйзамдын түп нускасы жок экендигин билдиришпеди беле. Бул маалымат парламенттеги жүрүп жаткан талкуунун нугун буруп, Бир Бол фракциясынан депутат Мыктыбек Абдулдаев мамлекеттик символдор мыйзам боюнча президенттин аппаратында турарын, ошондой эле жоголгон болсо, аппарат кызматкерлери жоопкерчиликке тартыларын чукул эскерткен болчу. Ал арада КСДПчы депутат Анвар Артыков күнөөнүн барын атамекенчи депутат Аида Саляновага арта салууну аракет кылды. Бирок Аида Салянова Артыковдун калпын чыгарып, абийирин айрандай төктү. Салянова ген прокурор болчу, мына жерге келип алып туруп, подлинник менен кол коюлган менен референдумга алып чыккан конституциянын эч кандай айырмасы жок деп ушул жерде парламентке жооп берген. Мени кечээ прокуратурага тапшырма бергенбиз деп айтты. Бул калп. Андан кийин Салянова ушул жерге отуруп жооп берди эле. Подлог болгон жок деп жооп берди эле деди. Бул да калп. Мен стенограмманы окуп чыктым. Эң көп сүйлөгөн депутат Артыков болуптур. Демек, бул киши жакшы билет. Ким сүйлөгөнүн, ким сүйлөбөгөнүн. Андай болгондон кийин баягы кыргызда каратып туруп калп айтты деген ситуация болду да кечөө. Эми аксакал дей турган адамдарыбыз, жаштар үлгү ала турган адамдарыбыз ушундай болсо, ушундай учурда кайда баратабыз деп айтсак туура болот го. Баш мыйзамдын түп нускасын интернет колдонуучулар издөөгө алып, ал тургай океандын ары жагындагыларга чейин күлкү болду. Кызыл чеке талаштан улам ажоонун өкүлү Молдакун Абдулдаев түп нуска президенттин аппаратында экендигин айтып, болгону калем менен оңдолуп түзөлгөндүгүн тактап, ага улай Молдакун Абдулдаев атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев тегерек столдо тиешелүү кол койгон баш мыйзамдын түп нускасын көрсөтүп жатат. Ошол баш мыйзамды берсин, КСДП баштаган маселени атамекен бүтүрсүн деп салды. Бирок атамекен фракциясынын башчысы Өмүрбек Текебаев президенттик аппараттын өкүлдөрү акнанаарын билбей, айыпты бирөөгө түртө салганын уят иш катары сындады. Биз кабыл алынган убактылуу өкмөттүн чечимине Роза Исаковна төрагасы катары кол койду. Бир адам кол коюш керек. Текебаев кол койбойт. Бир адам. Жарыяланды. Дагы эмне керек? Официалдуу документ, мендеги экземпляр ал официалдуу документ деп эсептелинбейт. Официалдуу документ бийлик органынын чечими менен бекитилиш керек. Анын өзүнүн номерлери болот. Мына могул жерде 19 май номер 40 декрет деп турат. Кирди чыкты деген реквизиттер деп коет, реквизиттери болуш керек. Анан шылтоо таба албай өзүлөрү уят болуп калып, актанардын жолун билбестен ушуга окшогон майда барак ушак иштер менен алек болуп атат. Бул абдан уят иш. Андан ары вечерний Бишкек басылмасы Борбор калаадагы Дубовой парктагы жер тилкесин Текебаев Акаевтан белекке алган деп жазып чыкты. Албетте бул дагы жогорудагы калптардын катарынан орун алып тим болду. Ошол эле маалда президент Алмазбек Атамбаев элчилерди кабыл алып жатып, мен Кыргызстандагы эң бай киши элем. Президент Акаев Волга менен жүрчү деп өткөн күндөрдү бир ирет эске салды. Вечерний Бишкек ажообуз Алмазбек Атамбаевдин кандай байыгандыгы тууралуу сөз козгогусу келбегендиги менен Туңгуч президент Аскар Акаев Атамбаевдин кандай байыгандыгы тууралуу 7-каналга кеңири маек берген эле. Театр, музыка жагын колдош үчүн Жапон мамлекетинен да грант алганбыз. Ошондуктан ошол Россиядан алган грантты ошол 50 миллиондун тегерегинде болуш керек. Ошондой рубль ал десе рубль, Россиянын рублю долларда эле болчу. Ошону толук жазуучуларга бергенбиз. Жазуучулардын союзуна грант катары. Грантты бердик. Чыңгыз ага болсо анан грантты бүт Атамбаевка жардамчысына тейлөөгө берет. Көрсө ал каражаттарга 1-3 фабриканы сатып алышыптыр. Ошол жылдарда приватизация жүрүп атпады беле. Ошентип ошо кирешесине жазуучуларды багабыз деп. Ошону менен ал фабрикалар, заводдор, ошол Атамбаевдин фабрика заводдору болуп калды да.
Көпчүлүк коалиция ыдырашы менен өкмөт курамы да отставкага кетти. Ал эми коалициялык көпчүлүктү КСДП, Республика Ата журт, Кыргызстан фракциялары түзөөлөрүн талдоочулар айтышууда. Ошондой эле Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов Республика Ата журт КСДП фракциясына биригип, Текебаевдин командасына каршы күчтү бекемдээрин Акпресс маалымат кызматына билдирди. Республика Ата журт жаңы коалицияга кирет. КСДП жананын лидери Иса Өмүркулов Атамекенге гана асылып коалициядан чыгуусун талап кылып туруп алган. Бирок биз ал кадамга барган жокпуз. Коалициялык макулдашуу шарттарын бузган жокпуз. Мындан улам КСДПнын ич күптүсү бар. Республика Ата журтту альянска кошуп туруп, бизге каршы күч бекемдегиси келди. КСДПда Икрам Илмиянов бар. Республика Ата журтта Зарылбек Рысалиев бар. Мындай биригүү менен Текебаевдин группасына каршы максаты бар экендиги ачыктан ачык билинип турат. Буга чейин парламент жыйынында КСДПчы депутат Мээрбек Мискенбаев Атамекендин лидерине негизсиз асылып келгени менен Өмүрбек Текебаев анын кимдин тукуруусу менен сүйлөп жатканын жакшы билгендиктен теңелген эмес. Кече Мээрбек Мискенбаев саясий интригалардан тажаганын айтып, мандатын тапшырганы турат. Мындан улам Атамекендин лидерине жана атамекенчилерге негизсиз асуулуулардын курмандыктары Мээрбек Мискенбаев сыяктуу карапайым калктын өкүлдөрү болуп жаткандыгы өкүндүрөт. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь. Бул жакта коалиция тарап конституция жоголуп, баарыбыз саясат менен алектенип жаткан учурда Сузакта милициянын айыптоосуна чыдабай 14 жашар бала асынып өлүп алды. Ал атасына кат жазып, жоголгон 10 000 сомду албаганын айткан. Өспүрүмдүн каты көпчүлүктүн көзүнөн жаш агысты. Бул баланын тагдыры интернетке чыккан үчүн коомчулукта белгилүү болду. Мындай көрүнүштөр миңдеп саналат. Маселени Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев парламенттик жыйында көтөрүп чыкты. Өз өмүрүнө кол салып жаткан өспүрүмдөрдүн саны көбөйүп жатышы бул улуттук трагедия. Жогорку кеңеш бул тууралуу токтом кабыл алып, өкмөткө берген. Бирок кандай иштер жасалды белгисиз дейт Бакыт Төрөбаев. Төп ашууда машина турса тура берет, эртең өтөт ал. Бирок эң негизги биздин мамлекетте эң негизги баалуулуктар бул адамдын өмүрү. Адамдын өмүрү. Мен бул жерде айткым келет, азыр мына жаңы өкмөт түзүлөт. Кече мен айтып кеттим, структура боюнча, мына МВД боюнча дагы жакшынакай бир реформалар жасаш керек. Эң негизги индикатор МВДде эмне болуш керек? Бул элдин ишеничи милицияга. Элдин ишеничи. Канча жогору элдин ишеничи болсо, мына ошондо анан кийин биз жакшынакай жыйынтыктарга жетебиз деп айткым келет. Элдин менен милициянын ажырымы өтө чоңоюп кетти. Наразычылыктар көп болуп атат. Ошондон мен айткым келет, азыр мына жаңы өкмөт, жаңы коалиция түзүлөт. Ошондо МВДнын реформасын так карап, кыскартабызбы, кыскартпайбызбы, бирок эң негизги биздин элибиздин жашоосу коопсуздукта болуш керек. Толук абдан туура айтып атасыз. Мен сизге толук менен кошулам. Биздин көзөмөлдө болуш керек бул иш. Ар түрдүү себептер менен ойлонулбай сүйлөгөн сөздөрдүн кесепетинен улам акыркы мезгилде аябай салкындап кеткен кыргыз-өзбек мамилеси кайрадан калыбына келе баштады. Өткөн жумаларда кыргыз делегациясы Анжиянга барып, шаарды түрө кыдырып сыйлуу конок болуп келишкен. Бул жумада Өзбекстандын вице-премьер-министри баштаган делегация Ош шаарына мейманга келишти. Биз тараптан дагы вице-премьерлер тозуп алып, колдон келишинче сый көрсөтүшүптүр. Мындай ымала биринчи кезекте чек ара аймагында жашаган мекендештер үчүн өтө кубанычтуу жаңылык болду. Бул жумада өлкө башчысы кыргыз-өзбек алакасын жакшырып жаткандыгы үчүн Шавкат Мирзиевге ыраазычылыгын билдирди. Президенттин бул кадамы көпчүлүктүн алкоосуна татыды. Анткени өткөн айда барган кыргыз делегациясын кошуналар жылуу тосуп алган. Буйруса өзбек эли алдыдагы шайлоодо Шавкат Мирзиевди колдойт деп үмүт кылам. Ал экөөбүздү 10 жылдан бери достук мамиле байланыштырып келет. Андыктан буга чейин токтоп турган көптөгөн жумуштар кайрадан жанданат деп ойлойм. Апта башында Өзбекстандын вице-премьер-министри Аткам Икрамов баштаган делегация Кыргызстанда болду. Анда бир топ эки тараптуу келишимдерге кол коюлуп, тыгыз кызматташуу макулдашылды. 1989 жылы Берлин дубалы кулагандан соң батышта абал жеңилдеп,
карым-катнаш өз ордуна келгендиги белгилүү. Орто Азия чөлкөмүндөгү баранды орду бар Ислам Каримовдун дүйнө салышы да Кыргызстан сыяктуу өлкөлөргө Берлин дубалы кулагандай эле болду. Анткени Акаев Бакиев орунда ат тезегин кургатпай катташып турган өзбек лидери акыркы 6 жыл аралыгында расмий сапар жасабаптыр. Айрым талдоочулар мамиленин бузулушуна эки өлкө ортосундагы көптөгөн маселелер себеп болгондугун айтышат. Суу маселесине тиешелүү, анан биз жанагы жогорку нарын каскадтарын куруу маселелеринде албетте бизге дагы бир сала салбайсыңарбы, биз дагы өзүбүздүн үлүшүбүздү кошпойлубу, биз менен да акылдашпайсыңарбы дегендей ойлор болгон. Мына ушундай жагдайларды сүйлөшүү жолдору менен эми биз бир тууган эл болгондон кийин эч мындай бир касташып эч жака барбайбыз. Ошон үчүн бир айрым бир биздин улуттук кызыкчылыкка терс таасирин тийгизбеген нерселерге мүмкүн биз сала салып сүйлөшүп консенсуска келип жетсек жакшы болор эле деп ойлойм. 5-чакырылыштын депутаты Улукбек Кочкоров эки мамлекеттин карым-катышы Каримовдон кийин гана жакшырышы мүмкүндүгүн ажоонун айтканына таянып маалымдаган. Өзбек лидеринин жаназасына жалгыз гана Атамбаевдин барбай коюшу бир кездеги айтылган сөздөрдү тастыктап тургандай. Кайсы жерге барбайбы? Мына Дара зонага барбайбы, Самаркандке барбайбы, Төрткүл жакка барбайбы? Бүт жерлерде ушу маселе айтылып атты да, граница маселеси. Анан президентке кирип, президенттен 45 мүнөт сүйлөштүк. Кеңири отуруп сүйлөштүк. Ошол жерде ушу маселени айттым. Ал кишинин айткан сөзү ушу болду. Анан силер түшүнгүлө. Ушу Каримов вечно жашабаса керек, 3-4 жылда өлсө керек, өлсө анан чечебиз деген сөздү айтты да. Кыргызстандагы эгемендүүлүктүн түптөлүшүнө эки жолу орун алган кыргыз-өзбек чатагын басууда Ислам Каримовдун салымы зор экендигин легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов ырастайт. 1993 жылкы Ош окуясынан кийин, 2010 жылкы биздин түштүктөгү болгон окуялардан кийин биз эки бир тууган эл мындай нерсеге мындан кийин эч убакта жол бербеш керек экендигибизге бардыгыбыздын акылыбыз жетип турат, аң сезимибиз менен шуну туура түшүнүп турабыз. Эч убакта мен ойлойм, мындан кийин эки элдин ортосунда мындай каргашалуу окуя болбойт. Биз бардыгыбыз ага жол бербейбиз деп ойлойм. Ал эми парламенттин эл аралык байланыштар комитетинин мүчөсү депутат Каныбек Иманалиев эки мамлекеттин элчилигинин эмгеги катары мүнөздөйт. Буга чейин Өзбек мажлиси менен Кыргыз парламенти ортосунда кызматташуулар жүргөн эмес. Жакынкы күндөрдө эки тараптуу кызматташууларда жанданып, атайын топ түзүлгөн. Кечээки маселе бул эңириде Өзбекстанда бийлик алмашылып, президенттин милдетин аткаруучу болуп жаңы инсан келди. Ошо менен биздин ортодо жылуулук мамилелер пайда болду. Биз ал тараптан сунуш алдык. Буга чейин биз менен Өзбекстандын ортосунда парламенттик кызматташуу такыр жок десе болчу. Азыр парламенттик топ түзүлдү. Өзбекстан, Кыргызстан достук парламенттик тобу жетекчиси шайланды. Жакын арада биз парламенттик деңгээлде дагы кызматташууну улантып, ошол эки мамлекеттин ортосундагы көп эңириде саясий маселелерди чечүүгө өбөлгө түшөлү деген оюбуз бар. Бирок саясатчы Адахан Мадумаров эки тараптуу алакалардын жакшырып жаткандыгын, өзбек бийлигине жаңы келген жетекчинин кошуналар менен болгон мамилесин чыңдоо катары түшүндүрөт. Анткени Шавкат Мирзиёев бир эле Кыргызстан эмес, жалпы канатташ мамлекеттер менен ынтымакты бекемдөөгө аракет кылып келүүдө. Андыктан акыркы иш-чаралар бийликтин тышкы саясаттагы ийгилиги катары баалоого эрте экендигин айтат. Ким болбосун, ушул коңшу мамлекеттер менен тыгыз байланышта болгонубуз жакшы. Болсун ошондой, бирок муну дагы эгер кайсы бир мамлекеттер өзүнүн пайдасына чечип атат деп ойлосо, же болбосо кайсы бир тышкы жүргүзгөн саясатынын натыйжасы катарында көрсөткүсү келип атса, бул жаңылыштык. Бул терең жаңылыштык. Бул жалгыз гана Кыргызстан менен болуп аткан жок, дагы бир жолу баса белгилейм. Өзбекстан бардык мамлекеттер менен ушундай мамилелерин эң эле болбогондо шайлоо бүткөнгө чейин мамилелерин жылуу, жакшы, туугандык саясатта жүргүзгүсү келет. Эки өлкө ортосунда чек ара жаатында миңдеген гектар такталбаган аймактар бар. Чек ара чырыда коңшу өлкө менен ымалага келүүдө терс таасир берип жатат. Анын себебин айрым эксперттер Кыргыз өкмөтүнүн тез алмашып кеткендиги менен байланыштырат. Чек ара маселесин чечүү бул башка маселе да. Бунда аябай тактык, принципиалдуулук, анын аябагандай честность керек да. Бирок тилекке каршы мен толук ишеним болбой атат. Анткени бизде мына мурда Токо Мамытов эле, андан кийин Абдрахман Маматалиевди койдук. Азыр башка бирөөлөр болуп атат чек ара маселеси боюнча. Мына Жеңиш Аразаков келди.
ушинтип эле биздин делегациялар алмашып атпайбы? Тигилердики зыңкыйып бир гана адам турат да. Бир адам деген баштан бери билет да, туурабы? Биздики улам шаракайбыз от крайности к крайности, орусча айтканда. Ошо жери чатакта. Бир кездеги бийлик башындагылардын ойлонулбаган сөзү үчүн канча деген жарандар жабыр тартып, дипломатиялык макулдашуулар аткарылбай калды. Учурда коомчулук жаңыдан өзүнүгүнө түшө баштаган мамиленин узактыгын тилеп жатышат. Өзбек туугандар менен жолугушууда жогорудагы айтылган макулдашуулар аткарылып, чечилбей келаткан чек ара чыры оң жолго түшөт деген үмүт бар. Рустам Алымбаев, Сентябрь. Кыргыз өзбек мамилесini мындан ары өнүктүрүш үчүн кандай кадамдарга барышыбыз керек жана бузуп албаш үчүн эмне кылышыбыз керек? Ушул жана башка суроолорго Сентябрь каналына коомдук жана саясий ишмер Адахан Мадумаров жооп берди. Ойлонулбаган бир сөздөрдүн эми тилекке каршы соңку кездерде ойго эмне келсе ошону балп этип айтырып коюп уят эле болуп атабыз. Ошонун натыйжасы менен ушундай жабылып кетти беле же башка себептерде болгон? Анын натыйжасы сөзсүз тийди. Сөзсүз түрдө тийди. Анын натыйжасы сөзсүз түрдө тийет. Ислам Абдуганиевич раматылык бул өзүн өзү аябай жакшы кармап жүргөн, өзүнүн кадыр баркын билген, мындайча айтканда өкүмдар инсан болгон. Анан өкүмдардын дарегине ошондой сөз айтылып атса, кошуна мамлекеттин жетекчилиги тарабынан дагы жакшы токтоо инсан экен. Башкачараак инсан болсо, андан да каттуураак жооп берип коймок. Негизинде ушул баягы азыр ынтымактын чыңдалып жатканын аркасында бекитилип кеткен бажы бекеттер ачылуу андай дагы жеңилдиктер болушу мүмкүнбү? Жарандардын ошол жолго барыш керек. Бул жол эки мамлекеттин тең кызыкчылыгындагы жол. Жок эле дегенде шайлоо бүткөнчө ушундай жылуу, жумшак мамиле болуп турат. Андан аркысынан кийин дагы буюрса биз Шавкат Мирзиёев мырзадан, биздин кошуна мамлекеттердин жетекчилеринен ушундай жылуу, жакшы мамилелерди күтөбүз. Мына Казакстан менен болгон эле мамилени карап көрбөйсүңөрбү? Мына биздин кыргыз дыйкандарын өндүргөн азык түлүктөрүн өткөрбөй коюп, эмне деген азаптарды көрсөтүп атат. Анан дүйнөгө жар салды. Мына биз сүйлөшүүлөр жолу менен кыргыз картошкасы Казакстанга өтүп баштады деп. Жок, айланайындар. Силердин эмгегиңердин аркасында эмес, Казакстанда Белоруссиядан келген картошка бүткөндөн кийин анан чек ара ачылып коюлду, уруксат берилип коюлду. Анан элдин башын айландырып эле уламдан улам жар сала берген дагы уят. Бираз орусча айтканда кичине скромныйраак болгону дурус да. Анан кандай эле болгон болсо биздин аркабыздан биринчи жолу ушундай болуп атат деп жар салыштын кажети жок. Өкмөттөн маек алсаң, же бир тармакты телеге министр менен маектесең, аябаганда чоң иштер жасалып, ири долбоорлор ишке ашып жатканын айтышат. Анан эле бир күнү ошол тармактын былыгы булайып чыга түшөт. Өткөн аптада курал жарак менен октары саткан жоокерлер кармалып, куралдуу күчтөрдүн анык жүзү ачылса, бул аптада Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы улуттук фтизиатрия борбору бейтаптарга жаңы дарыны сыноодон өткөрүшүп, 50 адам жабыркап, 2 көз жумду. Ошондой эле дарыгерлерден үмүт үзүлгөн рак илдетине кабылгандар табыкка барып, ошол жерден көз жумгандыгы дагы белгилүү болду. Олардан келе сөөгүм рак болуп атты. Дараш колгон келеби? Сиздин колуңуздан келеби? Олмай келген үчүн мына жоонук. Ашым Зайналиев. Бул адамдын аты акыркы жумада бүт өлкөгө белгилүү болду. Жайында эмчек безин алдырып каза болгон аялдын өлүмүнөн соң мыйзамсыз дарылоо жүргүзүү боюнча ага кылмыш иши козголду. Бирок анын колунан ооруканадан дава таба албай калган. Рактын акыркы стадиясы менен ооруп жаткан адамдар дарыланып жатканын көрдүк. Кээ бирлердин мамлекеттик ооруканалар чыгарып салгандан кийин акыркы айла кылып табып Ашым Зайналиевдин клиникасына келгендер. Больницага барасызбы, аксакал? Чыгарып койсоңар. Чыгарып койгон мени больница. Азыр сизде дарыгерлер алып кетсе, Минздравдын дарыгерлери алып кетсе, чыгасызбы, кетесизби, барасызбы? Барганда эмне алам? Баягы лучка салат, химияга салат. Химия менен луч мени бүтүрүштү. Ашым Зайналиев кесиби боюнча врач эмес, химик экенин айтат. Эмчек безин алдырып каза болгон аялды ооруканалар чыгарып койгон соң, акыркы үмүт кылып туугандары алып келишкенин, анын өмүрүн сактап калууга мүмкүн болбогонун айтты. Эми тууганда карагыла. Мына ситуацияны карагыла. Мына азыр эже оңдодук, мына азыр сөөгүнөн болуп атат, а? Карагыла. Азыр мына чакырдым онколог. Эч ким бирөөсү келсе азыр алып кетип дарыласын. Эми кудду ушундай ситуация болгон. Ал эженин көкүрөгү грипповой проскажение рак болуп, өзүнөн 20 эсе чоңоюп кеткен. Өтө запах катуу, жаман кан уюп туруп калган.
Анан мен булар бардык отказ кылган. Кылгандан күйөөсү келди, балдары келди. Мен айттым, аксакал муну көлү убакыт өтүп кетиптир. Мен да муну дарылай албайм, колуман келбейт дедим. Десем, энем деп бир аракет кылып көрчү деди. Ушул бизден мен аягын таштай албай атам. Балдарым болсо энесин таштай албай атат деди. Табып эмчи домчулар менен күрөш жүргүзүүгө чакырган саламаттыкты сактоо тармагы Ашым Зайналиевдин мурдатан эле билери белгилүү болду. Эгер мыйзамсыз иш алып барып жатканын билген болсо, эми гана көрө койгондой түр көргөзгөн саламаттыкты сактоо министрлиги буга чейин эмнеге унчукпай келген деген суроо туулбай койбойт. Сиз специальностуңуз эмне? Мен химикмин. Врач эмесмин. Аны сиз жакшы билесиз, правда? Кандайча жакшы билесиз? Сиз мени жакшы таанысыз. Мен 2-3 жол сүйлөшкөнмүн. Ооба. Бир жол балнойду алып барып, жардам берейин десем, очередь болгон. Карасам 26-чы очередь дедиңиз. Качан келди десем, 1 айдан келет дегенсиз. Бизде ошондо очередь болот. Асия Өмүрбековна. Мен Астра Өмүрбековна. Астра Өмүрбековна. Мен сизди билип атам. Сиз деген бир онкологический конференцияга барсаңыз керек эле. Плакатыңызды Мен көтөрүп биринчи алып. алган пастерный доклад боюнча онкологдор съездинде Казанда. Казанда. Сизбеки аз жакка кантип коюп атасыз? Пастерный докладым силердин проктологуңар уртап келип берди бул жака. Ошол жерден сыйрып. Жок, биз уялганыбыздан аны алганбыз ошол жерде. Силер ишиңерден уялгыла. Менден эмес. Кесипкөй врачтар менен табыптын ортосунда мурдатан эле чечилбей келген маселе бар сыяктуу. Эки тарап тең бири-биринин койгон диагноздорун туура эмес деп күнөөлөштү. Мындай диагноз деген жок. Мындай диагноз деген болбойт. Мындай история болезин жазганга сизге ким уруксат берди? Мындай история болезин. Сиз мени сурабай туруп калат. Жок, мен ошону сурап атам да. Сиз андан сиз биринчи балма эмес сүйлөшүң. Мына сиздин жазып бериң история выпускаңыз мына. Сиз жазып бергениңер мына. Диагноз силер койгонуңуз бар мына. Силер өзүңөр күнөө окугула. Эмне деп жазгансыз бар? Силер жазганыңарды Казандагы орустар үстүңөрдөн күлөт, сылдыңдап. Сиз антип сүйлөбөңүз. Бул жерде Мен ошол профессорлор иштегенде жазып атат. көрдүм. Профессорлор жазып Күлдү атат. үстүңөрдөн. Силер метастазаны көрсөтпөйсүңөр. Распространениясыны, стадиясын жазып койсуңар болду. Өзүңөр безграмотныйсыңар го. Сиз биринчи сүйлөөнү ойлонуп сүйлөңүз. Азагал мен Россияда иштеп келдим, мен силер үстүңөрдөн күлдүм. Мен уялып кеттим ошол жердечи. Бирок мыйзамсыз иш жүргүзгөнү менен ага болгон бейтаптардын ишеними чоң экени 28 октябрдагы анын клиникасын жабууга барган учурда белгилүү болду. Бейтаптар врачтардын дарылоосунан баш тартты. Бирок министрликтин өкүлү аларды табып, психикалык жактан бузуп, атайын чөптөрдүн жардамы менен башын айландырды деп эсептейт. Бирок бир дагы оорулуу бизге макул болгон жок. Баары тең аябай агрессивный өздөрүн алып жүрүштү. Анткени себеби деген буларга мен ойлойм кандайдыр бир таасири менен дарылар куюлат, кандайдыр бир таасири менен чөптөр берилиши мүмкүн. Анткени себеби эч кимиси момундай традициялуу жакшынакай онкологический борбордо тажрыйбалуу профессорлордун колунан лечение алганга каршы болуп чыгышты. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү бул табыптын колуна түшкөн адамдар 5-6 ай өткөн соң өлүп атканын айтып, анын баары катталуу экенин билдирди. Барыңар тең ведите здоровый образ жизни, арак ичпей. Мен толуктуу. Айыгып кеткендер жок бүгүнкү күндө, кечирип коюңуз. Айыгып кеткендер бүгүнкү күндө жок. 3 айбы, 4 айбы, 5 айбы ооругандардын биз азыр тизмесин билебиз бул кишиден. Ошон үчүн бул кишинин биз ушундай баягы закону эмес ушундай кылган ишин алып жок кылгысыбыз келет. Анткени себеби 4 айбы, 3 айдан кийин булар өлүп атат. Бизде ал статистика бар. Бирок Ашым Зайналиев колунан эч ким өлбөгөнүн айтат. Ал өмүрүм бир күн болсам жашап калайын деген адамдардын тагдыры бар. Ошону эске алгыла туугандар. Мен өмүрүмдө ушул башымдан ушул күнгө чейин бир адамды өлтүргөнүм жок мен. Бир адамды өлтүргөм, бир адамга эксперимент жасаганым жок. Бул кандай болуп өткөн депчи. 21 кылымда илим, билим, медицина өнүккөн заманда эмчи домчу табыптардын колунан шыпа издеп жаткан оорулууларды караңгы дегенибиз менен дары дармектердин, операциянын кымбаттыгы аргасыздан ушул жолго түртүп атканын моюнга алуу керек. Акчаң болбосо оорубай эле кой деген сөздү министрликтин өкүлү деле ачык айтты. Эми бул оору чоң катуу оору деген бул чоң каражатты талап кылат. Өзүңөр билесиңер, оору деген нерсе бул сен өзүң бай болуш керек ошол ооруну жеңиш үчүн.
Дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүндө медициналык ачылыштар байма-бай жасалып, ракты жеңээрине аз калганын жарыялашууда. Ал эми Кыргызстанда каражаттар оорукана куруу, аппараттарды сатып алууга эмес, той өткөрүүгө жумшалып келет. Андыктан медицина чабал жана кымбат жерде орто кылымдагы дарылоо ыкмаларына эл ишене баштагандай. Ашым Зайналиев чын эле ажалдан арачалап калып жаткан табыппы же оорулууларды алдап чөп чар менен көзүн боеп келген алдамчыбы, тергөө иштери жана бейтаптардын абалы аныктайт. Марат Төлөмүш уулу, Ренат Элеманов, Сентябрь. Учурда өлкө аймагында гепатит оорусу күч алып жаткан кез. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, жыл башынан бери бул оору боюнча 8874 учур катталган. Бул көрсөткүч былтыркыга салыштырмалуу 2 эсеге көп экен. Саламаттыкты сактоо министрлиги өлкөнүн бардык аймактарында гепатит сарык оорусунун күч алып жаткандыгын эскертип, сак болууга чакырык таштап жатат. Ошого карабай, оорудан жабыркагандардын саны өскөндөн өсүүдө. Адистердин ырасташынча, гепатит ар 3-4 жыл аралыгында күчөп, кайра басаңдап туруучу жугуштуу оорулардын түрүнө кирет. Быйыл чукул каттала турган мезгили дешет алар. Ал эми ооругандардын басымдуусу А түрүнөн жабыркагандар. Бул түрү менен жаш балдар оорушат. Гепатит оорусу экиге бөлүнөт. Интералдык гепатиттер деп, бул тамак аш аркылуу жугуучу оору, контактно-бытовой деп коебуз. Жана кан аркылуу жугуучу болуп эсептелет. Бул 5 түрү болот. А, Б, С, Д, Е деген түрлөрүчү. Ошонун А, Эси бул интералдык гепатиттерге кирет да. Бул оору өзгөчө ушул санын көбөйткөн бул А түрү болуп эсептелет да. Бул оору менен көбүнчө жаш балдар ооруйт. Гепатит Анын 80%-ын 14 жашка чейинки балдар түзөт. Гепатиттин күч алышына дагы бир себеп бул жеке гигиеналык тазалыкты сактабоо жана таза суунун жетишсиздиги. Мектептерде жана бала бакчаларда балдардын көптүгүнөн бири-биринин буюмдарын колдонушкандан да бул оору күч алат. Бул илдеттен массалык түрдө жабыркаган фактылар да катталган. Жакында эле Бишкектеги номер 23-орто мектептен бир класстын окуучуларынан гепатит илдети табылды. Жыл башында Сибаттын Бишкектеги Кыргыз-Түрк эркек лицейинин 11 окуучусунан сарык вирусу табылган эле. Билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү мындай учурлар эле болорун, катталган учурда талаптарга ылайык иш алып барыларын айтат. Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте бизде келишим бар. Бул келишим негизинде жугуштуу оорулар катталса мектептерде жергиликтүү орган, саламаттык сактоо органдары мындай тыянак чыгарышат да. Эгер бул бала бул оорусу аябай күчөп кетип, эми күчөп кетип анан балдарга зыяндыгын алып келсе, анда мектепти карантинге жабылат. Эгер мектептерде кээ бир учурларда болот, ошол бир класстын окуучусу болсо, анда кээ бир учурларда ошо классты карантинге таратышат. Бүгүнкү күндө республикалык жугуштуу оорулар клиникасына гепатит оорусу менен күнүнө кеминде 35-40, кээде 60ка чейин бейтаптар кайрылышат. Көпчүлүгү А түрүнөн жабыркаган жаш балдар. Оорун тартыштыгынан улам жеңил түрлөрүнө амбулатордук дарылануу сунушталат. Орточо оор менен оор түрлөрүн биз ооруканага жаткырып аларды дарылайбыз. Союз убагында бир 30 күнгө чейин жатышчу. Азыркы күнү бул биздин жаңы дарылоонун негизинде кидете бир 10 орточо эсепенен 10 күндүн ичинде жайып чыгып кетип атышат да. Кыргызстанда гепатиттин Б түрүнөн башкасына каршы массалык түрдө эмдөө жүргүзүлбөйт, анткени каражат жетишпейт. Адистердин айтымында бир эле вакцинанын баасы 3000 сомдон жогору турат. Мындан улам илдет өскөндөн өсүп, өлкөдө эпидемиологиялык абал оор бойдон калууда. Жанагы А түрүнө каршы биздин вакцинация мындай массовый вакцинация болгон жок. Себеби дегенде аны сатып алып, анан өткөрүш керек да. Ошол себептен азыр жана А түрүнүн көбөйүп атканы ошол себептен да. Гепатиттин Б, С, Д түрлөрү коркунучтуу деп эсептелет. Ал кан жана жыныстык катнаш аркылуу жугат. Илдетти жуктурган адам белгилери билине баштаганда эле кан тапшыруусу кажет. Баасы деле кымбат эмес. 100 сомдон 250 сомго чейин. 3-5 күндө анализдин жыйынтыгы чыгат. Оору өтүшүп кеткенге чейин дарылоо оңой. Өтүшүп кеткени стадиялар менен дарыланып турат. Баягы белгилер пайда болгондон баштап, аны кандай деңгээлге чейин барганда жараша айгуу процесси болуп жүрөт да. Эгерде канчалык биз аларды эрте таап алсак, вирусоносители деп коебуз, ошо жуктуруп алып, белгилери пайда болбой жүргөн убакта биз ал кишилерди таап ала турган болсок, анын дарылануу жолусу аябай жеңил болот да. Гепатит жуктурган адам алсырайт, тамакка табити тартпайт, жүрөгү айланып кускусу келет, ичи ооруйт, дене табы көтөрүлөт. Ошондуктан көпчүлүк муну сасык тумоо менен алмаштырып алышат. Ал эми маани бербесе, дарыланбаса, майыптыкка чейин жеткирет дешет дарыгерлер. Динар Турдугулова, Нурбек Нурлан уулу, Сентябрь.
Канчалык аракет кылсак деле биздин чыгармачыл топ бардык маселени камтый албайт экенбиз. Ошондуктан азыр саясий серепчи Табылды Акеров өткөн аптага сар эсеп салып берет. Эсиңиздерде болсо, Конституциялык палатанын соту Эмиль Өскөнбаев бул органдын 11 сотунун ичинен жалгыз бийлик тарабынан киргизилип жаткан конституциялык өзгөрүүлөргө каршы добуш берген. Бул жумада Эмиль Өскөнбаев эмне үчүн каршы добуш бергендигин ММК каражаттары аркылуу билдирди. Анын жообунун негизги тезистери: Конституция кол тийгиз болушу абзел. Конституцияны кайра-кайра өзгөртүү анын баалуулугун түшүрөт. Өзгөрүүлөр шашылыш түрдө киргизилбеши керек. Бул мамлекеттин туруктуулугуна шек келтирет. Дароо бир нече өзгөрүүлөрдү киргизүүгө болбойт. Демилгечилер өзүнчө мыйзам менен киргизилип жаткан өзгөрүүлөрдүн маанисин жана максатын түшүндүрүп бериштери керек. Азыркы конституция боюнча 2020 жылга чейин парламент аркылуу эмес, референдум аркылуу гана өзгөрүүлөрдү киргизүүнү демилгелесе болот. Бул билдирүү куру калган жок. Буга улай эле президенттин пресс кызматы Конституциянын түп нускасына кол коюлган эмес деген чоң билдирүү таратты. Башкача айтканда, муну менен президенттин аппараты киргизилип жаткан конституциялык өзгөрүүлөрдү негиздөөгө аракет кылды. Конституциянын авторлорунун бири Өмүрбек Текебаев бул боюнча кескин билдирүүлөрдү жасоого аргасыз болду. Ал 2010 жылы Кыргызстан кыйын кырдаалды башынан кечирген. Убактылуу өкмөт бийликке мыйзамсыз келген. Ошондуктан Конституциянын түп нускасына эч ким кол коюуга укугу жок болчу. Ошондуктан Конституциянын акыркы варианты Эркин Тоо гезитине убактылуу өкмөттүн төрагасы Роза Отунбаеванын колу менен жөнөтүлүп басылып чыккан. Эркин Тоо гезитине чыккан Конституциянын ар бир нускасы Конституциянын түп нускасы болуп эсептелет деген тактоолорду киргизди. Ошол эле учурда ал 2010 жылы убактылуу өкмөт парламент шайланары менен бийликтен чегинип кеткен. Ал эми Роза Отунбаева этап менен бийликти өткөрүп берип, бийлик легитимдешкен деп айтып, президенттин аппараты бир туп нуска жоголду, бир ага кол коюлбай калыптыр деп курулай чуу көтөрүп жатканын билдирди. Кыязы президенттик аппаратта демилгеленген конституциялык өзгөрүүлөргө негиздеме таппай басым көтөрүлүп жаткандай. Жуманын аягында парламенттеги коалициялык көпчүлүк КСДП фракциянын андан чыгып кетишине байланыштуу тарагандыгы белгилүү болду. Анын тарашынын себептеринин бири болуп, коалицияга кирген фракциялар конституциялык мыйзам жана мамлекеттик түзүлүш сот укуктук реформалар боюнча комитеттин төрагасын бекитүүдө келип чыккан чырдан болгондугу да белгилүү болду. КСДПнын өнөктөштөрү президент, спикер, премьер-министр баары КСДПдан ошого бул комитетти жетектөөнү өнүгүү прогресс фракциясына тапшыралы деп ортодо талаш болгондугун айтып чыгышты. Сунушталып жаткан конституция кабыл алынганча эле ага байланыштуу жабырлануучуларда пайда боло баштады. Президент Атамбаев менен Текебаевдин талашы аз келгенсип, эми бийликчил саясатчыларда жабыр тартуучудай болуп калды. Кыязы Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев алардын биринчилеринен болуп калды. Анткени Канат Исаев өзүнүн Кыргызстан фракциясынын лидерлигинен четтетилишин конституциялык өзгөрүүлөргө каршы добуш берүүсүн себеп болгондугун билдирди. Акыркы кездердеги окуялар бийлик кайсы бир элди басып алып, ага күч менен баш мыйзам сунуштап жаткандай мүнөздө өтүп жатат. Айтор өтө эле кызык мезгилди башыбыздан кечирип жатабыз. Эмне болсо да элибиз аман болуп, референдумда туура чечим чыгарып, келечегин алдатып жибербесе эле болгону. Сиздер менен апта программасы болду. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Мен жана менин кесиптештерим даярдаган апта программасы ушу менен соңуна чыгат. Алдыда кесиптешим аба ырайы менен тааныштырат. Мен сиздер менен кийинки аптага чейин коштошом. Саламатта болуңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 30 октябрда кээ бир райондордо жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Тоолуу аймактардын автожолдору тоңголок таяк болушу күтүлөт. Батыштан сокко шамалдын ылдамдыгы секундасы 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы Баткен облусунун күнүзү +1 +6, күндүзү 10-15 градус жылуу.
Ош облусунда түнкүсүн 2-7, күндүзү 10-16 градус жылуу. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 1-6, күндүзү 10-15 градус жылуу болушу күтүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн -1-6, күндүзү 4-9 градус жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 1-5, күндүзү 8-13 градус жылуу болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунун түнкүсүн 0-5, күндүзү +4-+9 градус жылуу. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүзү 8-13 градус жылуу болушу күтүлөт. Ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, күндүз бир аз жаан жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус, күндүзү 10-12 градус болот. Сиздер 30 октябрга карата абар менен тааныштыңыздар, саламатта туруңуздар.